Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Украинанын зенеттик ракеталык полку Харьков шаарына жакын жерде өз ыктыяры менен куралын таштады. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигине таянуу менен РИА Новости басылмасы жазды. Харьков облусунда Украина аскерлеринин 302 зенеттик ракеталык полку өз ыктыяры менен куралын таштап 471 аскер кызматкери кармалды, деп жазылат маалыматта. Ошондой эле бүгүнкү күндө Украинанын аскердик инфраструктурасынын 975 объектисине орусиялык учактар сокку урган. Мындан тышкары өткөн суткада Орусиянын куралдуу күчтөрү Херсон жана Бердянск шаарларын тоскон жана Херсон шаарына жакын Чернобаевка аэродромдун Орусиянын көзөмөлүнө алган. Буга чейин Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын аймагындагы бардык багыттар боюнча чабуулду күчөткөндүгүн кабарлаган. Маалымат булагы Супер KG. Украинадагы кыргыз жарандарын Венгрия аркылуу эвакуациялоонун биринчи этабы бүгүн 27 февралда белгиленген. Тилекке каршы Киев-Венгрия эвакуациясы болбой калды. Бул тууралуу Кыргыз өлкөсүнүн Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов билдирди. Киев шаарынын мэриясынын чечимине ылайык дүйшөмбү күнгө чейин коменданттык саат киргизилип, пландалган эвакуация 28 февралга жылдырылды. Жарандарыбыздын коменданттык саат бүткөнгө чейин коопсуз жайларда калып турууга чакырам, себеби шаарда жүрүүгө тыюу салынды жана көчөдө кармалган жарандарды диверсант катары таанышып камакка алышат, дейт элчи. Маалымат булагы Супер KG. 24 февралда башталган Украина менен Орусиянын ортосундагы кагылыш 4 күндөн бери уланууда. ТИМдин маалыматына ылайык аталган өлкөдө 1000ден ашуун кыргыз жараны бар. Киев шаарындагы мекендешибиз Кыргыз өлкөсүнүн Украинадагы соода өнөр жай палатасынын өкүлү жеке ишкер Азамат Исмаиловго байланышканыбызда Киевде дүйшөмбүгө чейин коменданттык саат жарыяланганын билдирди. Түндө жардыруулар болду. Киевге жакын жерде нефть база жарылды. Ал жактагы элди эвакуация кылуу чаралары болуп жатат. Орустар газ түтүктөрү, химиялык калдыктар болгон жерлерди жардырып жатат. Биздин абал жакшы, үйдөбүз. Кече саат 17:00дон дүйшөмбү 8:00го чейин коменданттык саат жарыяланган. Ушул күндөрдө Киевге чоң соккуулар күтүлүүдө, деп билдирди мекендешибиз Азамат Исмаилов. Маалымат үчүн 24 февраль күнү таңга маал Украина менен Орусиянын ортосундагы кырдаал курчуган. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Орусия Украинага масштабдуу басып кирүүсүн баштаганын билдирген. Кагылыш 4 күндөн бери уланууда. Украинада абал каттамдары жабык болгондуктан тыйым аталган өлкөдөгү кыргыз жарандарын Венгрия, Румыния, Польша, Словакия аркылуу транзиттик жол менен эвакуацияларын билдирди. Кыргыз өлкөсүнүн Украинадагы элчилигине ыкчам байланыш номерлери иштеп жатат. Маалымат булагы Супер KG. Кытай Орусия менен Украинанын ортосундагы маселени сүйлөшүү жолу менен чечүүнү колдойт, деди Си Цзиньпин. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинаны демилитаризациялоо үчүн атайын аскердик операция өткөрүү чечимине келгенин билдирген. Ал телекайрылуусунда азыркы кырдаал чечкиндүү жана токтоосуз чара көрүүнү талап кылып жатканын, Донбасс элдик республикалары Орусияга жардам сурап кайрылышканын айтты. Украинанын президенти Владимир Зеленский 27 февралда дагы видео кайрылуу жасап, Орусиянын аскерлери ракеталарды, учуксуз учуктарды, артиллерияны жана танктарды, чопкутталган техникаларды колдонуу менен Украинанын бардык аймагында чабуулун улантып жатканын айтты. Баскынчылар калк жашаган турак жайларга да кол салып жатышат. Аларды реактивдүү артиллериялык куралдар менен аткылашууда. Энергетикалык объектилерди жол кылууну көздөшүүдө. Алар өтсө кара санатай тактиканы карманышууда. Талкаланган үйлөр согушту токтотуу үчүн чогуу күрөшүүгө жүйө болуп бурер, деди ал Зеленский. Ал сөзүнүн соңунда Орусиянын жарандарына орус тилинде кайрылып, президент Владимир Путинге таасир этүүгө үнөндү. Орусия 24 февралда Украинага чабуул жасап, басып кирди. 25-26 февралда орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоосун жана бомбалоосун улантууда. Эң чоң чабуулдар Киевде жана Украинанын саламаттыкты сактоо министри Виктор Ляшко Фейсбуктагы баракчасына Орусиянын аскердик кол салуусунан 198 украиналык каза болгонун, алардын 3-өө бала экенин жазды. Ага чейин Украин бийлиги 137 аскери курман болгонун маалымдаган. Орусиянын бийлиги бул маалыматтарды ырастап же төгүндөй элек. Бул өлкөнүн коргоо министрлиги өзүнүн жоготуулары жана курмандыктары боюнча маалымат берген эмес. Алар мурдараак Украинанын 200дөн ашуун аскердик объектисин талкалаганын гана тактаган. АКШнын каржы министрлиги Орусиянын президенти Владимир Путинге каршы санкцияларды киргизгени ведомствонун сайтында 27 февралда жарыяланган. Чектөөлөргө ошондой эле бир катар орус чиновниктери, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей
Лавров, коргоо министри Сергей Шойгу жана башкы штабтын башчысы Валерий Герасимов кирди. АКШнын санкциялары АКШнын юридикасындагы активдерди тоңдурууну, ошондой эле америкалыктар үчүн алар менен операцияларды жүргүзүүгө тыюу салууну камтыйт деп айтылат маалыматта. Буга чейин Улуу Британия, Евробиримдик жана Канада Путинге жана башка саясатчыларга каршы санкцияларды киргизген. АКШ президенти Джо Байден НАТО боюнча Вашингтондун союздаштарын колдоо үчүн Европага АКШнын кошумча күчтөрүн жайгаштыруу боюнча буйрук чыгарганын билдирди. Бул тууралуу РИА Новости кабарлады. Кечээ айтканымдай, АКШ НАТОнун аймагын коргойт. Европада потенциалыбызды жогорулатуу максатында кошумча күчтөрдү жайгаштыруу боюнча буйрук чыгарды. Бул НАТО боюнча союздаштарды колдоого багытталган документ, деди Байден. Ал эми Россия президенти Владимир Путинди эл аралык тынчтык жана коопсуздукка коркунуч жаратып жатат деп күнөөлөгөн. НАТО эркиндик жана демократия тарапта экенин көрсөтүп жатканын белгилеген. Президент Путин батышты бөлүп жаруу боюнча максатына жетүүдө утулуп калды. НАТО болуп көрбөгөндө чечкиндүү жана биримдикте. Ал эми альянс биздин баалуулуктарды бөлүшүүнү жана канчадыр бир кезде ага кошулууну чечкен Европа мамлекеттерине эшигин ачып турат, деген АКШ президенти. Буга чейин АКШ президенти Джо Байден администрациясы Европада турган америкалык аскерлерди чыгыш Европага көбүрөөк жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатканы айтылган. 25 февралда НАТО Россиянын тез арада Украинадагы атайын операцияны токтотууга чакырып, чукул жыйын өткөргөн. Мындан тышкары альянска мүчө мамлекеттердин лидерлери Европадагы аскер күчүнүн жайгашуусун Украинадагы операциядан кийин кайра карап чыгаарын айтышкан. Маалымат булагы Суперкейджи. 26 февралда Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын аймагындагы бардык багыттар боюнча чабуулду күчөтүүгө буйрук алган. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигине таянуу менен орус басылмалары жазышты. Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков мындай чечимди Украина Орусия менен сүйлөшүүдөн баш тарткандан кийин кабыл алынган. Кечээ Киев сүйлөшүүлөргө даярдыгын билдиргенден кийин операциясынын негизги багыттары боюнча активдүү согуштук аракеттер токтотулган. Украин тарап сүйлөшүү процессинен баш тарткандан кийин бүгүн бардык бөлүкчүлөргө бардык багыттар боюнча чабуулду өнүктүрүүгө буйрук берилди, деген Коношенков. Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун айтымында Владимир Путиндин алдына Киев менен күтүлүп жаткан сүйлөшүүлөргө байланыштуу орусиялык аскерлердин Украинага чабуулун токтотууга буйрук берген. Кечээ 26 февралда Украин аскерлери Луганск облусундагы Луганск, Крымский жана Марковка айылдарынын көзөмөлдөй албай калганын жергиликтүү аскердик жарандык администрациясынын башчысы Сергей Гайдай билдирген. Маалымат булагы Суперкейджи. Украинанын президенти Владимир Зеленский 26 февраль күнү кечинде украиналыктарга кезектеги видео кайрылуусун жолдоду. Анда ал Украина өлкөнү бошотуу үчүн канча керек болсо ошончо күрөшө тургандыгын айтты. Украинаны коргоо даярдыгы, бири-бирибизге болгон тилектештигибиз жана эр жүрөктүүлүгүбүз өлкөбүздү оккупациялоо сценарийсин бузду. Биз татыктуу каршылык көрсөтүп жатабыз. Биз өлкөнү бошотуу үчүн канча убакыт керек болсо ошончолук күрөшөбүз. Аткылуу уланып жатса дагы бул талашсыз согушта душмандын мүмкүнчүлүгү жок, деди Зеленский. Зеленский Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган аны менен сүйлөшүүсүндө Украинадагы кырдаал боюнча Орусияга сүйлөшүүлөрдү уюштурууну сунуштаганын айтты. Алиев менен Эрдоган Орусия менен сүйлөшүүлөрдү уюштурууну сунуштады. Муну кубаттоого гана болот, деди Украин президенти. Зеленский ошондой эле бардык Европа өлкөлөрү орусиялык банктар аралык SWIFT эл аралык которуу системасынан ажыратууга макул болгонун айтты. Маалымат булагы Суперкейджи.